Мен сизге бир сын пикир айтып коеюн. Кичине даярданып келсеңиз. Мына мен азыр жардамчылар алып келди. Монопсония деген эмне? Мен Это азыр условия кечиресиз. на рынке. Тап коеюнбу дагы. Сиздер мындайда мен баягы общий негизги понятиясын айттым. Сиз сурап аткан суроо монопсония деген эгерде ошо рынокто бир эле сатып алуучу болсо, ошону монопсония дейбиз. Но в общем теорияда ошо монопсонияны 2 же 1 деп айтып жүрөт. Кечирип койсуз. Мен сизден кичине улууракмын жок дегенде. Мен сүйлөп бүткөндөн кийин андан кийин жооп берсеңиз жакшы болмок эле да. Мен кечирим сурадым сизден. Шашып кетпеңиз. Мен айтканым так жооп бериш керек. Мен айтканым жалпы бизде бул сиздин эмес, жалпы мыйзамдардын проблемасы бар. Биз чет сөздөрдү кошуп, анан же кыргызың түшүнбөйт, же орусуң түшүнбөйт деген мааниде айттым. Сиз мага ушу монопсония деген түшүндүрө баштадыңыз. Сиз туура эмес айттыңыз. Бул жерде так жазылып турат, на орусча. Это условия на рынке, когда в нем много продавцов, но потребитель один. Это практически Кыргызстан бүт баары монопсонистский болуп турат, туурабы? Ошону мен маанинде айтып атам. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, биз кийин өзүбүздүн мыйзамдарга дал келе турган сөздөрдү кыргыз тилинде таап, мамлекеттик тилде колдонсок туура болгон деген мааниде айтып атам мен. Ошону эске алсаңыздар мен суранып турам. Туура, сын пикириңизди эске алабыз. Сиз айтып аткан баары туура. Келечекте ошондой иш болуп атат азыр.